саламатсыңар кыздар. Силер эмне болдуңар? Биздин коллектив барсыңарбы, кирүүсүңөрбү, эмне болдуңар? Бирөөңөр да жоксуңар вообще. Бир да киши алдым, вакцина алдым деп бир неме жиберген жоксуңар, же жазган жоксуңар. Же баарыңар эле сентябрда заявлениеңарды жазып эле ошол бойдон келбей эле эс алалы деп атасыңарбы? Силер жакшы айтканда эч качан түшүнбөйсүңөр. Силер мен үчүн алган жоксуңар да, өзүңөрдүн ден соолугуңар үчүн. Силер вакцина алсаңар мен оорубай же менин үй бүлөм оорубай калабы? Силер мындай түшүнбөйсүңөрбү грамотно? Элдин баары прям массово барып алып атышат жанталашып. Интернеттен капкакта фейктерди көрүп алып эле начинаете. Билесиңер да кандай толтура неме мындай кичине грамотно подходить этпейсиңер. Баарыңар эле образованияңар бар. Таптакыр эле тоодо жүргөн малчы эмессиңер да. Мен отчетко алып атышат деп эле жазып атам. А бирөөңөрдөн эчтеке уга элекмин. Например, августта начнется допуск без вакцины, без этой карточки вакцина албагандарды не допустим к работе десе эмне кыласыңар? Ошондо жанталашып издеп акчаңарды төлөп анан алып баштайсыңар. Кыздар саламатсыңарбы? Кандай эс алып атасыңар? Кыздар, ким алып атат вакцина, ким уже алды, ошону мага жазып жиберсеңер. Азыр аябай текшерип эметип атат. Бизди баарыбызга задание берип атат. 10 киши алып барып вакцинация алдыртып, видео отчет менен жибергиле. Может, өзүлөрү алып аткан жер болсо, өзүлөрү сүрөткө тартып ошону да жиберсин деп. Мэр өзү под контроль алып эме кылып атат. Кыздар, Министерство здравоохранениядан келген Саида Касмалиевна деген өзү контролдоп, ар бир отчет, бул мэр өзү отчет, каждый школ, каждый детский сад, любой госорганизация, учреждениянын баарынын отчетун өзүлөрү алып атышат. Алып келип коллектив прививать эттирип, же ошо вакцинация албагандар заявленияларды жазып кете бергиле деп. Ошондой голосовой жиберип атышат уже.